Салам алейкум. Эмне болдуң? Көчөгүн акчаны коюп бермек белең. Ошон кетип калышпайсың. Дайының жок го, дайының жок. Ба телефонго да чыкпайсың, чалса да албайсың дегендей. Ушул Бишкектин жанынан көрөйүн, таманыңа ине саям карап тур мен сенчи. Үтүк менен баспасам эле мен сен. Таманыңа ине сайып, индивалд кылам мен сени. Фамилия, имя, отчество? Какой имя? Год рождения? Сам. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Күндүн кызыктуу жаңылыктары менен тааныштырып сайтка саякат берүүсү студияда Шахра Жорубекова. Саламатсыздарбы? Манаш шаарында кызды шейшепке ороп алып качкан 4 жигит кармалды. Окуя кече-кечинде болгон. 23 жаштагы кыз курбусу менен бараткан малда Hyundai Sonata автоунаасынан 4 бала чыгып, шейшепке ороп машинага салып кетишкен. Милиция кууп жетип шектүүлөр кармалды. Жакшылап кылсың. Assalamu alaikum. Olgu'da inspektörün diyor. Gel şu basaka. Ne oldu? Бишкекте өзүн чекис катары тааныштырып, $17.000 алып кеткен шектүү кармалды. Милициянын айтымында ал жабырлануучуга мессенджер аркылуу жазып, өзүн УКМК кызматкери катары тааныштырып, ишенимине кирген. Кийин тергөө абагында отурган таанышын бошотууга жардам берем деген шылтоо менен $17.000 алдап кеткен. Алдамчылык беренеси менен иш козголуп, 38 жаштагы шектүү кармалган. Ал бир нече жолу соттолуп, 2022 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнү айтылды. Өлкөдө акыркы мезгилдерде окуучулар арасында эшек улак кеңири жайыла баштаган. Бирок алгач оюн жерлерде айылдык деңгээлде уюштурулуп, соц тармак аркылуу кеңири тарап жаткан. Командаларга көргөндөр жана айылдаштары демөөрчүлүк кылып келишкен. Анткени менен коопсуздук маселесинен улам бул оюндарды уюштурууга тыюу салынууда. Мисалга, кеминде өтө турган мелдешти уюштурууга милиция жана жергиликтүү бийлик уруксат берген эмес. Ушундай эле эскертүү Тогуз-Тородо эшек улак өткөрүп жүргөн активистке дагы берилген. Ал жакта ата-энелер чогулуш өткөрүп, жыйында жалпы чечим кабыл алынган. О, молодец. Жыйынтыкталууда жана турден бошонду шамда кайлыгы албетте өз сөзүн айт десе бир күчтөрдүн жанында. Бишкекте жол чырактын кызылына карабай өтүп кетем деген таксист окуучуну сүзүп кетти. Видео соц тармакка тарап, окуя Көк Жар Кичи районунда болгону айтылган. Патрулдук милиция айдоочу изделип жатканын билдирди.
Бишкек шаарындагы Баят базарында өрт чыкты. Өрт тууралуу билдирүү кечинде саат 23:50 шашылыш кызматтарга түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматына алайык, өрттү өчүрүүгө 4 өрт өчүрүүчү бөлүк тартылган. Учурда өрт өчүрүлдү, өрттүн чыгуу себеби такталууда. Oğlum açardan berinizdir. Ballarınızlar uğurlasın. Duanızlar kabul olsun. Allah'ım cengilsin o versin. Oğlumdan kıynalıp yaşadanını kalava edilim. Benim balam da balların katarında oynamadı kalava edilim. Allah'dan sorap hiç ümitim üzülmeyin. Balam nasıl gitti bir şey dedim. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Kuyup başladı zangılı. Bu da ya arttığı çaldı. Прямо hazır başladı. Кырсыгынын жараткан Үлпөт тойдогу кортеждин чоо жайы белгилүү болду. Үлпөт тойдогу кортеж унааларга авариялык абал жаратып, алардын бири карама каршы келе жаткан унаны сүзүшүп алган окуя Лейлек районунда орун алды. Буга чейин жол кырсыгынын видеосу интернет желесинде тараган. Баткен областык жол коопсуздугунун кызматы билдиргендей, окуя 17 январда болгон. Жол транспорт кырсыгынын кесепетинен 3 жаран ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алып, медициналык жардам көрсөтүү үчүн ооруканага жеткирилди. Бул факты Лейлек районунун Ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, учурда тиешелүү териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Жаңы төрөгөн кызына күн сайын ысык тамак ташыган ата. Социалдык тармактарда бир атага байланыштуу видео кеңири талкууга алынып, көпчүлүктүн жүрөгүн жылытты. Видеодо ата жаңы төрөгөн кызына күн сайын үйдө жасалган жаңы бышкан тамакты өзү алып келип турганы көрсөтүлгөн. Анын айтымында кызы колунда ымыркайы менен плита жанында убара болбошу үчүн ата-эне ушундай кам көрүүнү туура көрүшкөн. Апасы тамакты жаңы эле даярдары менен аны ата дароо алып кызынын үйүнө шашат. Тамак ар дайым ысык жана жаңы болот. Бул видеону көргөн социалдык тармактын колдонуучулары атанын камкордугуна суктанып, жылуу пикирлерин калтырышууда. Зачем это себя утруждаешь? А? Что такое? А это что? Капец, зачем у нас есть еда дома? У нас же есть еда. Привет. Давно не снимала. Оштун мэри текшерген мектеп окуучуларынын тамак ашы жакшыртылды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев текшерген жетиген мектеби окуучуларына жаңы токочторду бере баштады. Бул тууралуу кала мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык мэрдин орун басары Нурлан Закиров билим берүү мекемесине барып, окуучуларга берилип жаткан тамак аштын сапатын кайрадан текшерип чыккан. Белгилей кетсек, буга чейин аталган мектепти кала башчысы текшерип, балдарга берилип жаткан токочтун сапатына нааразы болгон. Otur. Tamamlar tatlı olsun ha. Ana sizler cebedinler mi? Ceptіңер mi? Keçegi. Uşunday buluşka beriliş gerekir ha? Keçe veriliş gerek. Uşunday beriliş gerekir. Bismillah. Uşunday sık beriliş gerek de karasanız mı karanız? Uşunday sık beriliş gerek buna. Yumuşak içi de buna pışkan. Айттым ғой ушул немеден, аспортчудан жакшы жасалган эмес. Мына жеп көрүңүздөр. Бисмилла. Таттуу, жумшак. Кандай көстүңүз? Бул бүгүнкү кашна менде кошо нан берилет. Нан дагы ушундай да. Кече түндө бышырылган. Нагара, пышный. Бұл кашасы. Меню бойынша бұл каша екен, да? Сестен Бексултан. Бұл жақ сестің өкілі Бексултан мырза. Сіз де көріңіз. Жоқ, жаңысын, сындырып көрсін, жаңысын.
Көрүңүз кандай туура элеби? Тышкандары жакшы азыр лабораторияга дагы контрольдо алып. Бишкекте күчтүү таасир этүүчү дары боюнча кылмыш ишинин күбөсү тапанча менен коркутууларга кабылды. Бишкекте күчтүү таасир этүүчү дары-дармектер боюнча тергелип жаткан кылмыштын күбөсү шектинин жолдошу тарабынан коркутууга алынды. Бул тууралуу бүгүн 30 январда милициядан билдиришти. Маалым болгондой милицияга күбө арыз менен кайрылды. Айта кетсек, белгисиз жаран өз ыктыяры менен күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди милицияга өткөрүп берип, кылмыш иши козголгон. Шекти төргөдө дарыларды 1995 жылы туулган аялдан сатып алганын билдирип, 29 декабрда ал кармалган. Кийинчерээк шектүүнүн жолдошу күбөнү тапанча менен коркутуп, мурда берген көрсөтмөлөрүн өзгөртүүнү талап кылганы аныкталды. Аталган фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси бейбаштык жана 355 беренеси сотко чейинки өндүрүшкө байланыштуу коркутуу же зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш иштери козголду. Натыйжада 1997 жылы туулган жаран кармалып убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Ne oldu? Açlar mı? Актерлор жумушсуз калабы? Кыргызстанда жасалма интеллект менен тасма тартылууда. Режиссер Медербек Жалилов Кыргызстанда алгачкылардан болуп жасалма интеллект менен тасма тартып жатканын айтты. Тасма улуттун жоголгон байлыгы деп аталат. Мурда мындай тасманын үстүнөн 20-40 адам иштечү. Ал эми бул тасманын режиссеру да, сценаристи да, сүрөтчүсү да мен. Тасма орто кылымда Ысык көлдүн түбүндө суу астында калып кеткен Хакан Хир аттуу кыргыздардын шаарынын жана анын калкынын тагдырын баяндайт деп жазган режиссер. Эске салсак, Медер Жалилов Мекен, Баткен, улуттук коопсуздук, Шайлоо жана башка тасмаларды тартып, эл аралык кино сыйлыктарга татыган. Искусственным интеллектом Кыргызстана. Что же вас привело в этот раз в Семиречье? Кого я вижу? Не зря же вас называют Семеновым Тяньшанским. Чокан Чингизович Валиханов. Наслышан. Мои почтения. Судьбу этого города сравнивают с Помпеем. Здесь находится крупный средневековый город Хакан-Хирхир. Город, затонувший после продолжительных обильных дождей. О. Думаю, мы найдем его под водой. В этот раз я записываю и перевожу эпос Манас. Очень интересно. Я назвал его «Степной Илиадой». Нашел что-нибудь? Здесь ничего нет. Мы нашли потерянное сокровище нации. Вы открыли портал в подземелье. Мы порождение. Автобус айдап үй алгым келет. Бишкекте 102-чи автобустун айдоочусу Самара Мамадалиева 1 жыл мурун Орусиядан мекенине кайтып келген. Москвада такси айдап 5 жыл иштеген аял эми Кыргызстанда жашоого көнүп жатат. Кайтып келишинин негизги себеби мамлекеттик ипотекалык компаниядан квартира алуу кыялуу болгон. Автобуска келип бул жакта иштеп калгандан бери ар бир эки сөздүн бири ошо жүргүнчүлөрдөн сизге автобус аябай жарашат экен сөз деген постоянно угам, дайыма угам. Самара Мамадалиева Бишкектеги 102-чи автобустук каттаманын айдоочусу. Ал 1 жыл мурун Орусиядан мекенине кайтып келген. Буга чейин 5 жыл Москвада таксиде иштегем. Москвадан келип, анан кийин ДКТГга тапшырып, анан автобуска кирип калдым. 2-3 жылдан кийин үй алдым деп айтып калайын, ошол насип этсин.
кайрадан Москвага барайын деген оюм жок. Автобазага келип автобус айдайын деп ошол жактан стажировка өтүп атканда да аябай көп айтышты. Сен үйрөнүп анан кетип каласың да депчи. Жок, андай максатым жок. Балдарым жанында ошол жерде эле болоюн деген, ошол жерде өнүгүп өсөйүн деген ниетим бар. Интернет булактарында мына ушундай жаңылыктар болду. Эфирде Шахра Жоробекова. Саламатта туруңуздар.